Bizde суроо бар экен. Assalamu alaikum ustaz. Enim 26 жашта, иштебейт. Үйдө апам багат энимди. Тамекиге акча бербесе, апамды сөгөт. Апам абдан коркуп жашайт. Эмне деп сүйлөп деп карап турат. Мындай эле бир ооз айтсаң, колунда эмне болсо уруп салат. Кандай кылсам болот? Дуа кылып коюңузчу дейт. Чындыгында эң өкүнүчтүүсү жүрөктө орто турган маселе. Мен дагы ушул маселеге окшогон эле маселени айтайын деп турган элем. 3-4 күн мурун мага дагы ушундай бир апа кат жазып калды. Балам 33-тө, арак ичип, күндүгө атасы экөөбүздү уруп, мас болгон сайын үйдү талкалап, үйдө эч нерсе калбады. 2 жылдан бери ушундай жаман окуя болуп жатат деп. Урматтуу бир туугандар, бул нерсе бүгүн дароо келип чыккан жок. Ошол 26-га чыккан бала, ушул азыр мен айткан окуя 33-кө чыккан бала качандан бери тарбия алды, мектепте окуду, андан кийин окууну бүтүрдү. Ушул убакка чейин тарбияны ала турган нерсени алып келди. Биз ошол убакта да, кайсы бир убакта да кемчилик кетиргенбиз. Бул азыр өзүнүн үй бүлөсүнө эле, өзүнүн апасына ушундай мамиле кылып жатат. Өзүнүн апасын урат экен, сөгөт экен, азыр сиз айткан, бул жерде айткан сөгөт экен. Кече мага айткан эже апасын урат экен, атасын да урат экен, ол үйдөгү бар нерсени талкалап, сындырып, жок кылат экен. Ошондуктан биз сабак ала турган нерсе, урматтуу бир туугандар. Эң биринчи азыр бизге сабак, ушул окуядан бизге сабак боло турган нерсе, балдарды тарбиялаганда өзгөчө көңүл бурайлык. Балдар тарбиялаганда жанагы канткенде көп акча табасын, канткенде ушундай элге жагымдуу болосун. Ушундай болгондо элдин бардыгы сага кол чаап турат деген нерсени эмес. Эң биринчи ошол балдарга жүрөктөгү нерсени, ыйманды, адеп ахлакты, Кудайдан коркууну үйрөтпөгөн болсок, бардыгыбыздын башыбызда турган коркунуч ушул нерсе. Ушул окуя кайсы биринин башына келип калышы деле мүмкүн. Эгерде биз балдарга, кыздарга туура тарбияны бербесек, убагында ыйманды бере албасак, убагында тарбияны бере албасак, урматтуу бир туугандар, ар бирибиздин башыбыздын үстүндө турган нерсе. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, биз жоопкерчиликтин бардыгын мектепке таштап койбойлук. Мектепте бир класста 30, 40, кээ бирки мектептерде 50 окуучу окуйт. Ал жердеги эжеке мугалимдер алардын ар бир класста ар бир саатта 60-45 мүнөттүн ичинде ар биринин тапшырмасын укканга жетишпей калат. Ар биринин тапшырмасын аткарып келген укканга эле. Анын ар биринин кемчилигин оңдоп, тарбиясын берип, кандай окуя болду, эмне болду, аларга териштирип, аны бир жака багыт берип кеткенге убакыт жетпейт ал жерде. Ошондуктан биз акчаны берип кымбат мектепке окутсак деле, эртең менен кечке өзүбүз көчөдө болуп, кеч келгенде дагы балдарга, кыздарга көңүл болбосак, урматтуу бир туугандар, келечекте ушундай жаман окуялар болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан эң биринчи балдарга тарбия бергенге аракет кылайлык. Азыр жашында, өзгөчө жашында ыйманга, Алла Тааланы тааныганга, Алла Тааладан коркконго, адеп ахлагын оңдогонго, эң биринчи ушул нерселердин бардыгы ыймандын алсыздыгына келип чыгат. Эгерде баланын ыйманы бекем болгон болсо, Алла Тааладан корккон болсо, эртеге кыямат күнүнө бараштан, Кудайдын астына жооп бериштен корксо, эмне кылат? Ата-энесин сыйлайт, урдабайт, мамлекетке жамандык кылбайт, бирөөгө жамандык кылбайт, алдыма келгенде алсам экен, жесем экен деген ойлодон алыс болот. Эмнеге дегенде, анын жүрөгүндө коркунуч бар. Анын өзүндө башкаруу система бар да, жүрөгүндө. Оң жака басышым керек, сол жака баспашым керек, туура жүрүшүм керек, жалган сүйлөбөшүм керек, бирөөгө жамандык кылбашым керек деп, ошол жүрөгүндөгү ыймандын негизинде оңго солго жаман жолдон тыя турган нерсе бар. Андан башка, эгерде бала математиканы жакшы билген болсо, англис тилди жакшы билген болсо, ошол нерсе, ошол билими ал баланын адеп аклагын, жүрүм турумуну оңдоп кете албайт экен. Жөн эле маалымат. Ал маалыматтарды компьютерден деле, интернеттен деле бардык убакта алып алса болот. Бирок жаштыгында бере турган,
убагында бериле турган сиздин жакшы сөзүңүздү, жакшы тарбияңызды, ыйманыны, намазыны, адалга жакын болгондугу, арамдан алыс болгондугуну убагында бере албасак, чоңойгондо кыйналып калат экенбиз. Ал эми жанагы сиз айткан окуяда баланын чөйрөсүн өзгөртүш керек. Эгерде эч кандай жумуш кылбай эле үйдө жаткан болсо, бул эң чоң коркунуч. Өзгөчө жанагы ата-эне, мага айткан ата-эне дагы мешитке барайын дедим эле дейт. Мешитке барып, ушул балама тетири дуа кылдырып келсем деп ойлодум эле дейт. Көрсө мешитте андай тетири дуа кылбайт экен. Балким мешитте ошол балаңыз оңолуп кетсин деп жакшы жака дуа кылат экен. Мени айлап кеткендигинен дейт. Ушул балама ушун тетири дуа кылдырып келсем деп ойлодум эле дейт. Урматтуу бет туугандар, ушундай коркунучтуу болуп калат экен. Ата-энеси, өзүнүн ата-энеси баласынан кутулганга аракет кылып калат экен. Ошондуктан балдарды мектепте окуганда дагы, көчөдө ойногондо дагы, кайсы жерде жүрсө дагы кичинесинен чөйрөсүнө көңүл бурушубуз керек. Кайсы чөйрөдө жүрөт, кимдер менен жүрөт. Бүгүнкү күндө биз мына ушул телефонду берип эле ушул кутулганыбызга сүйүнүп отурабыз. Балдардын бардыгына бирден телефон берип койгонбуз. Ал эмнени көрүп жатат, кимдер менен сүйлөшүп жатат, эмне оюнда эмне болуп жатат. Көпчүлүк учурда ата-эне кабилетте калат. Көңүл бурбай калат. Күнүмдүк иш менен, күнүмдүк акча табуу менен, бүгүн нанды камсыз кылышым керек, көмүрдү камсыз кылышым керек, машинаны камсыз кылышым керек деп ушул нерсе менен алек болуп, бала керектүү азыкты убагында албай, азыктын бардыгын телефондон, иградан, ошол жактагы адамдардан алып калып жатат. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, балдарыбызды жашынан чөйрөсүнө көңүл бурайлык. Кимдер менен дос болуп жатат, кайсыл жакта жүрүп атат, кимдер менен жүрүп жатат, ушул нерсеге. Азыркы сиз айткандагы бул жерде жумуш кылбай жатат деп атпайсызбы? Ошондо өзүңүздүн туугандарыңыздан ушул теңдүү балдар менен жумуш кыла турган, ошол жака чөйрөсүн өзгөртүп кошпосо, баланын өзүнүн мойнунан жетелеп алып кетиш кыйын. Өзгөчө ушундай бала чоңоюп, азыркы сиз айткандай 26-га чыгып калгандан кийин жанагы жаш балага окшоп мойнунан дагы жетеле албай каласың. Ошондуктан эң биринчи нерсе ата-энеси Алла Таалага көп дуа кылсын, өзгөчө апасы, андан кийин чөйрөсүн өзгөртүп, башка балдарды чакырыңыздар, туугандардын балдарын өзүңүз ага билдирбей эле чакырың, же болбосо ушул бала менен аралашып, бала башка жака барсын, ошо туугандар, жакшы жүргөн балдар менен аралашып, үйдөн чыгарып, бир аз ушундай мамилеге келбесе, үйдө отуруп калгандан кийин өтө коркунучтуу болуп калат адамчы. Эч ким менен мамиле кылбаса, эч ким менен мамиле кыла албаса, эртең менен кечке чейин үйдө отуруп, жада калса, жана айтты, тамеки чеккенге апасынан акча алат экен. Ошондуктан ушул эки нерсеге өзгөчө көңүл буруңуздар. Биринчиси ата-энеси көбүрөөк дуа кылсын, экинчиси чөйрөсүнү өзгөртсүн деп айтар элем. Алла Таалам ошол балаңызга хидаят берсин, ыйман берсин. Алла Таалам өзү туура жолго баштап, ата-энесине күйүмдүү, элине, жерине күйө турган, кызмат кыла турган бала болсун. Аялы күйөөсүнүн мазарына барып Куран окуса болобу? Аялдардын негизи мазарга баруусу жакшы эмес. Эмнеге дегенде, аялдар ал жака барганда коркуп, же болбосо бакырып, ушундай иштер болуп кетиши мүмкүн. Шариатка туура келбеген. Ошондуктан кайсы жерде болсоңуз дагы ошол жерде туруп дуа кылсаңыз, Куран окусаңыз, сооптору жетет. Менин атамдын бир тууган карындашы бар. Ал башка динде. Аны мен эле билем. Библия, Инжил китеп окушат. Жыйындарга барып деп ырдашат. Түшүндүрүп айтайын десем, мени укпайт, сөзгө келбейт. Ошол абалында көздөн өтсө, жаназа окулуп, мусулмандардын мөржөсүнө коюлуп калса, мен күнөөлүү болбоймун бу эмне эч кимге айтпасам дейт. Эгерде тууган уруктардын динден кабары бар болгон болсо, эгерде туура эмес багытта болгон болсо, ошол адамдар эң биринчи туугандар же болбосо ошол жердеги
имамга айтып түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Эгерде кайсы бир тууган, кайсы бир адам туура эмес багытта бара жаткан болсо, ар бирибиздин туугандык дагы, кыргыздык дагы, мамлекеттик дагы ошол жердеги адамдык бир мамиле кимде ким адашкан болсо, ичкиликке берилип кетти, бузулуп кетти, нашага дейби, жанагындай ичкенге, чеккенге дейби, бузукулукка, кандай жаман жакка кеткен болгон болсо, ошол адамга биз жакшы насаатты айтып түшүндүрүшүбүз керек. Бул эң биринчи мусулмандык парызыбыз. Ушул жердеги мамлекетте жашагандан кийин өзүбүздүн өзгөчө туугандарыбыз, жакындарыбыз эгер адашып туура эмес багытта бара жаткан болсо, аларга туура багытты беришибиз керек. Анан ошолорго айтсаңыз, тууган урук, ошол жакын адамдар, өзгөчө түшүнүгү бар адамдар болгон болсо, жакшы түшүндүрүп, түшүндүрүү иштерин алып барышат. Мыйзамга туура келе турган, жана шариатка дагы туура келе турган иштерди алып барышат. Ассаламу алейкум. Намаз окуп бүткөндөн кийин жайнамазды бүктөп койсо болобу? Алейкум ассалам. Намазды окуп бүткөндөн кийин жайнамазды бүктөп коюш керек. Эмнеге? Ошол жерде ал жак бул жака басканда мусор тийбесин, жаман нерсе тийбесин, булганып калбасын. Намаз окуй турган, пешенени кое турган жер, мурдуңуз тие турган жер, жыттай турган жер таза, булганбастан бийик жерде турганы бул жакшы нерсе. Анан жанагы шайтан намаз окулат деген мааниде эмес, ошол тазалыкты сакташ үчүн, жайнамаздын окула турган, намаз окула турган жердин тазалыгын сакташ үчүн максатта эч кандай маселе жок, балким жакшы болот. Эртең менен кечке чейин жайнамаз ошол жерде турган болсо, балдар ойнойт, чоң адам, кичине адам кирип чыгат, дебелеп депсе, анан ошол жер жакшы таза болбой калат. Ошондуктан намаз окуй турган жайнамаз таза, життүү болуп турганы жакшы. Ибадат кылганда көңүл буруп окуйсуң, ырахат менен, хузу менен берилип намаз окуйсуң. Ал эми ошол сажда кылган жериң жыттанып, жаман жыттанып турган болсо, намаз окугандай дагы болбойсуң. Салам алейкум устаз. Мен турмушка чыга электе иштеп акча чогулткам. Азыр карыздарыбыз бар. Ошону жолдошума айтпай, өзүмдүн керегиме иштесем болобу? Ушул эле окуяны сиз өзүңүзгө деле айтып көрсөңүз болот да. Ушул эле окуянычы. Азыр жана айтып өттүм го, аял менен күйөө болуп экөө бирге жашагандан кийин элестетиң, сиздин күйөөңүз карыз болду эми. Ал лично өзү үчүн карыз болгон жок да. Сизди багайын деп, бала чакаңызды багайын деп, сизди кийиндирейин деп, сизди көңүлүн алайын, шуну бактылуу кылайын, мал чарба кылып берейин, бизнес алып берейин деп ошентип карыз болуп жүрөт. Анан сиздин акчаңыз бар, аны бекитип, сиз өзүңүзчө эч кимге билдирбей, сонун нерселерди кылып атасыз, бирөөлөргө бизнес алып берип атасыз, жеп атасыз, шундай кылып атасыз. Канчалык деңгээлде сизди күйөөңүз сизге шундай кылган болсо кандай болот? Экөөңүздөр кемеде бирге болгондон кийин, экөөңүздөр бирге жашагандан кийин, күйөөңүз кыйналып жатканын көрүп жүрөгүңүз оорубай атабыз. Ал бирөө үчүн эмес, башка нерсе үчүн эмес, сиз үчүн кыйналып жатса, сиз үчүн карызга батып жаткан болсо, кантип жүрөгүңүз чыдайт? Сиз ошол адам менен бир тиркте жашасаңыз, сиздин келечегиңиз, бала чакаңыз, сиздин жаткан турганыңыз баардыгы экөөңкү бирге. Сиз го аялы күйөөсү болуп бир үй бүлө болосуңар. Жанагы эки дос ошондой болсо кандай акыбалда болот? Эки бир тууган болсо кандай абалда болот? Аялы менен күйөөсү экөө бир үйдө отуруп, анан күйөөсү муктаж болгондо эч кандай жардам бербестен, жанагы бул менин өзүмдүн акчам деп өзү иштеткендик кантип жүрөк кантип иштейт? Жанагы сүйүү дегендердин сүйүүсү кандай? Эч кандай сүйүү деген сөз ооз экеле болуп калабы? Же болсо сүйүү деген маселе төшөк менен эле бүттүбү? Мен сага төлөп берсем, төшөк маселеси болсо эле болду. Аллаху акбар, сүйүү ошол жерде эле бүтүп калды. Сүйүү деген мындай кыйынчылык болгондо, күйөөсү кыйналганда жардам бериш керек, поддержка кылыш керек да. Элестетиң 10 жылдан кийин, 5 жылдан кийин угуп калды. Же коло кошунаңыздан, тууган уруктан бирөө жарым айтып калды. Bir aydan keyin uqtu deyli. İsteseniz güyüğünüz qarız bolup, qarzды төлөй албай жинди болуп жүрөт. Адам будан қарыз сурап, ошол қарызыма кутулайын деп жүрөт. Сиз акчаларыңызды чогултуп, башка бирөөгө берип атасыз, же болбосо өзүңүз жеп атасыз, же ойноп, бир нерсе кылып атасыз өзүңүздүн акчаңызды. Bir aydan keyin uqtu күйөөңүз.
кандай ойда калат, кандай ишеничте, кандай сүйүү, кандай мамиле, кандай жылуу сөз, кандай жылуу мамиледе калат. Элестетсеңиз, сен өлсөң өлөр, мен өзүм менен өзүм сонун жашай берем деген түшүнүк жакшы эмес. Эгерде чыныгы тунук сүйүү болгон болсо, ал өзүнүн күйөөсү эмес, өзүнүн досу, көчөдөгү адамга, башка жолдо бараткан адамга биз адамгерчилик кыла беребиз го. Жолдо бирөө муктаж болуп турган болсо эмне кылабыз? Өзүм муктаж болуп турсам дагы кээде ыйманыбыз көтөрүлүп, жазбабыз көтөрүлүп кеткен болсо эмне дейбиз? Мен ушуга жардам берип коеюнчу. Ушул 200 сомго өзүм муктаж болуп турсам дагы ушуга берейинчи деп жана көчөдөгү сурамжыга жардам беребиз. Ал эми сизди багам деп, сиз деп жашаган өмүрүнүн баардыгы сиз үчүн арнаган күйөөңүзгө берип тура албасаңыз, жанагы сүйүүлөрдүн натыйжасы кайсы жака кетти деген суроо туулат да. Ошондуктан күйөөңүзгө жардам бериңиз. Күйөөгө жардам бергендик, күйөөнү көтөрмөлөгөндүк бул сизди эч качан жолдо калдырбайт. Кудай кааласа. Жакшылык кылдыңыз, сиз көчөдөгү жат адамга жакшылык кылсаңыз кандай сооп болот? Өзүңүздүн күйөөңүзгө жакшылык кылган болсоңуз кандай сооп да каласыз? Үй бүлөнү бекемдедиңиз, бала чаканы сактап калдыңыз, күйөөңүзгө жакшы көрүндүңүз, соо ишти кылдыңыз, садака бердиңиз, ихсан кылдыңыз, жакшылык кылдыңыз, көңүлүн ачтыңыз, сооптор чексиз кете берет. Ошондуктан күйөөңүзгө жардам бериң деп айтар элем. Ассаламу алейкум. Астма болуп ооруйм. Ол колдонсом состав спирт бар экен, эмне кылсам болот дейт. Жанагы чачкан дарыны айткан болсоңуз, биз колдонгон дарыларда ал жерде бир аз спирттин составы болгон болсо, эч кандай болбойт деген тыюу жок, менин билишимче. Жанагы тамакка чача турган дарылар бар. Тиш ооруганда колдоно турган дарылар бар. Ошол жердеги кандай бир деңгээлде дарылык касиети үчүн иштетилген болсо, ал эч нерсе эмес. Ассаламу алейкум устаз. Банкта кредит бергендер, кредитке жардам бергендер бөлүмдөрдө иштесе болобу? Анан мамлекетке иштесе болобу? Шарият боюнча. Мамлекетке иштесе эмнеге болбойт? Мамлекетте иштеш керек да. Шарият ошого буйруйт да. Алла Таала бизди ушул жаратканда жерди өнүктүргүлө, өстүргүлө, кургула деп жараткан да бизди. Ким кайсы жерде жашаган болсо, ошол мамлекетине, элине, жерине кызмат кылыш керек. Сөзсүз түрдө. Ал эми жанагындай кредит берген жерлерде кимде-ким өзү жанагы адамдардын каргышынан, Алла Тааланын каргышынан өзүнү сактап калам деген болсо, андай жанагындай каргыш тие турган жерлерден өзүнү оолак сакташ керек. Ассаламу алейкум устаз. Эки үйдө туруп нике кыйса болобу? Эки үйдө туруп нике кыйса болобу? Эки үйдө дегениңиз аял бир үйдө, эркек бир үйдөбү? Эгерде экөө бири-бирин көргөн болсо, тааныган болсо, билген болсо, күбөлөр эки тарапты билген болсо, нике кыйган адам билген болсо, эч кандай маселе жок бул жерде. Сөзсүз бир жерде отуруп нике кыйыш керек, шарт деген жери жок. Ассаламу алейкум. Асыр намаздан кийин каза окуса болобу? Асыр намаздан кийин жана бамдыттан кийин ошол күн чыкканга чейин, күн чыгып аткан убакта, чак түштө, күн батып жатканда ошол убактарда каза намаздарды окулбайт. Ассаламу алейкум. Запас ун, май продукты алуу шариатта кандай? Жөнөкөй убакта, азыр мисалы үчүн ушул күндө алып койгон болсоңуз эч кандай маселе жок. Анан арзан убакта алып туруп, атайлап элдерге, адамдарга кыйынчылык келе турган деңгээлде кылсаңыз жакшы эмес. Мисалы үчүн азыр элде жөнөкөй эле жашап атабыз. Бирөө 1000 тонна, 10 000, 20 000 тонна унду алып коюп, же болбосо 20 000 литр, 10 000 литр майды алып коюп, өзүнө бекитип алып, анан элдер муктаж болгондо кымбат саткан болсо, ошол жакшы эмес. Ал эми жөнөкөй күнүмдүк турмуштагы алды сатты эч кандай маселе жок ал жерде. Ассаламу алейкум устаз. Менин күйөөм 40 күнгө даватка чыгып келген, баарын билет. Анан мен даватка чык бар десем, чыкпай атат. Мешитке да барбай атат. Аллахым ыраазы болсун.
Кээде адамга ушундай абал келип калат да, кээде өз негизи жакшы эмес. Исламды, иманды түшүнгөндөн кийин билген нерсеге амал кылыш керек, ошого аракет кылыш керек. Кээде кайгы, капа, кыжалат, же болбосо кандай бир иштер болуп, адамдын ичиндеги нерсе, же болбосо карызы бар, же болбосо ушундай жаман иштер болуп, адам эч кимге кошулгусу келбей, эч нерсе кылгысы келбей калган учур дагы болуп калат да. Ошондуктан эгерде күйөөңүз жакшы экен, намаз окуган адам экен, дааватка чыгып келген экен, ага түшүндүрүп, аны кемсиндип, же болбосо сен билесиң, сен билгениңе амал кылбай атасың деп, жанагы анын кемчилигине зекип, кемчилигини сен көзүнө коюп айтыш шарт эмес. Жакшы мамиле менен, жакшы нерсе менен айтыш керек. Сизден Аллах Таала ыраазы болсун. Күйөөсүнү мешитке чыгаргысы келип, намаз окутусу келип, жакшы жака үндөгүсү келген аялдардан Аллах Таалам ыраазы болгон болсун. Эки дүйнөдө Аллах Таалам сиздерди бактылуу кылсын деп айтар элем. Дагы бир нерсе айта турган нерсе, өткөндө 2-3 жолу ушундай окуяга өзүм дагы күбө болдум. Суроону дагы көрүп калдык. Атам билет, барлык нерсени билет, билген нерсесине амал кылбайт. Азыр бул жерде күйөөм деп жатат. Жанагы дагы бирөө кат жазыптыр. Кайненем өзү Курандан сабак берет, билгенине амал кылбайт, билгенине амал кылбайт депчи. Биле чындыгында көпчүлүк эле адамдар көп нерсени билет өз негизи. Чындыгында көпчүлүк адамдар көп нерсени билет. Арам адалды, кайсы жерде эмне кылыш керек, эмне кылбаш керек экенин көп адамдар билет. Бирок амал кылгандары аз. Ошондуктан сен билгениңе амал кылбайсың, билгениңе амал кылбайсың деп өзгөчө ушундай жанагы урмат сыйга ээ болгон адамдарды зекип ушундай кылып айтпаш керек да. Андай кылып айтсаңыз анын душмандыгын ашырып, жанагы кыла турган нерсесин дагы артка кайтырып кетесиз. Элестесеңиз, атаңызга барып сен билген нерсеңизге амал кылбайсыз сиз деп атаңа айткан болсоң, кандай жоопту күтөсүң ошол жерден. Сен айтканыңа көнбөйт, ошол жерде атаң наразы болуп, урушта башта каласың. Ошондой эле күйөөсүнө, кайненесине дагы сиз билип туруп билген нерсеңизге амал кылбайсыз деп элестесеңиз, келин кайненесине ошентип айткан болсо кандай болот? Ошондуктан эгерде кимде ким билип туруп билген нерсесине амал кылбай жаткан болсо, сен билип туруп амал кылбай жатасың деп аны көзүнө сайбастан, аны балким ошол шыктандыруучу сөз менен, сүйүндүрүүчү сөз менен, фазилет менен, сооптуу ишти айтып, соонун айтып, ушул жакшы нерсени айтып, андан кийин ошол жака үндөш керек. Ассаламу алейкум устаз. Аял киши сөз менен түшүнбөсө кантип кетип калса, 3 бала бар, не кылса 3 жолу бардым, себеби укпайт дейт. Сиз айткан окуялар бир эле сиз эмес, ушундай окуялар эң өкүнүчтүүсү көп болуп жатат. Мен ошентип сураганда сурайм да, анан жанагы аялдан дагы сурайм, күйөөсүнөн дагы сурайм да. Сурасам, эң өкүнүчтүүсү, урматтуу бир туугандар, күйөөңүз урабы десем урбайт дейт. Багабы десем багат. Кийим кечеси карайбы? Карайт. Үйүңүз барбы? Бар. Машинаңыз барбы? Бар. Акчаңыздар барбы? Бар. Адеп акылагы кандай? Бардыгы жакшы? Эмне болду десең, болбогон бир себеп айтат. Мен сүйбөй калдым, мен жакпай калдым, андай болду, мындай болду. Бир сөз айтат же болбосо. Же болбосо жанагы күнүмдүк мамиледеги анча-мынча сый урматтын ичиндеги болбогон нерсе үчүн. Бир окуяга күбө болдум. Өзү айтып, ушинтип айтты. Келсе бир койду союп, грил кылып бериптир. Бүтүн койду союп, грил кылып бериптир. Кудагый келген экен. Анан үйдөн келип кеткенден кийин бизге 2 кой сойбодуңар деп уруш тополон кылып, сен кедей экенсиң, кембал экенсиң деп кызынап кетип калыптыр. Урматтуу бир туугандар, ушундай окуялар бар да. Азыр карасаңыз, бул жерде 3 бала бар экен. Сиздин окуяңыздын эки тараптын кандай экенин билбедим го. Себепсиз үй бүлөнү бузбаш керек. Урматтуу бир туугандар, көчөдө баратсаңыз, бир иттин күчүгү, же болбосо бир чымчыктын уясын бузсаңыз, кандай жүрөгүң ооруйт. Ошол жерде жумурткалар турган болсо, бир чымчыктын балдары турган болсо, дебелеп кетсеңиз, өлтүрүп кетсеңиз, кандай жүрөгүң ооруйт. Кор кылдың го, эртеге ошону убал тиет деп коркобуз. Ал эми өзүңүн бооруң, жүрөгүңүн жарымы, денеңин жарымы болгон өзүңүн балаң кантип таштап кетесиң? Болбогон нерсе үчүн. Эгерде ууруп, өлтүрүп кое турган коркунучта, наша чеккен, арак ичкен,
эч кандай жашоого мүмкүн эмес. Оозу бузук эте менен кечке сөккөн, токмоктогон, бакпаган, балыкты сатып жок кылган мүмкүн эмес болсо, эч кандай маселе жок бул жерде. Бирок мен айткан азыркы этибарга алына турган себептердин эч кимиси жок эле, болбогон нерсе үчүн. TikTok'та отуруп бирөөнү сүйүп калдым. Мен базарда отурсам, мага бардык жагынан топ келишкен эркектер келет деп, ошол себептен үй бүлөнү айдай турган, бир жакшына турган үй бүлөнү бузуп кеткенде чындыгында эң жаман нерсе. Эртеге ошол нерсенин натыйжасын көрөт. Ага окшогон эрди таба албайт, ага окшогон баланы таба албайт, ага окшогон кайненени таба албайт, ага окшогон ошол үйгө окшогон жылуу үйдү, бекем үй бүлөнү табыш кыйын азыр. Ошондуктан кимде ким үй бүлөсүнү себепсиз бузуп, себепсиз таштап кетем деген болсо, эң биринчи Кудайдан коркуш керек. Кудайдын каарынан коркуш керек. Алла Таалам эң ачуусу келе турган нерсе бул үй бүлөнүн талкаланышы, бузулушу. Эң биринчи. Андан экинчиси эртеге балдардын астында. Балдар чоңойгондо балага зар болуп аркасынан жүгүрүп каласың. Балаң ошол жерде той кылса дагы, ийгиликке жетишсе дагы чакырбай койсо кандай болосуң? Элестет, өзүң балаңды чоңойтконсуң, ушу бала деп жүргөнсүң, ден соолугуң кетти, акчаң кетти, өмүрүң кетти. Баладан жакшылыкты көрөмүн деген учурда, мөмөсүн ала турган учурда, андагы үй бүлөнү таштап кетип калган болсоң, эртеге ошол балдар сый көргөндө, ийгиликке жеткенде, алыстан туруп жүрөгүңөн жаш эмес кан агып, өмүр бою өкүнүп өтөсүң. Ошондуктан үй бүлөнү, урматтуу бир туугандар, себепсиз бузбайлык. Урматтуу ата-энелер, кайненелер, сиздерге дагы өзгөчө кайрылып кетерим. Үй бүлөнү, балаңыздын үй бүлөсүнү себепсиз бузбаңыздар. Себепсиз бузбаңыздар. Эртеге ошонун кесепети бир күндөн кийин, 2 күндөн кийин өзүңүздүн эле башыңызга келет. Bir ay жашай эле келиндин үйүнө кирип төшөгөн күндүгө пайрап, андай болду, мындай болду деп себепсиз ажыраштыргандар бар. Азыр мен айткандай, мен келгенде эки койду, сойбой койду деп ажыраштыра бергендер бар. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, балдардын, кыздардын жашоосуну себепсиз ажыраштырбаңыздар. Болбогон нерсе үчүн, бир төшөк үчүн, бир эт үчүн, бир жилик эт үчүн, болбогон сөз үчүн, кээбирки жөн эле мындай өтүп кете турган сөздөр бар. Ошол адам эгерде мугалим болгон болсо, ошол адам бир жерде иштеген болгон болсо, ошол шефтин ага окшогон сөздөрдү миңин уккан. Акча үчүн 15 миң, 20 миң айлык үчүн жылдар бою ошол сөзгө сабыр кылып жүргөн. Анан кызынын өмүр бою бактылуу боло турган жерине келгенде кудасынан бир сөз үчүн кызды, баланы ажыраштырып бергендик эч кандай акылга дагы, шариятка дагы туура келбейт. Алла Таалам баарыбыздын үй бүлөбүзгө ынтымак берсин. Балдарыбызга, кыздарыбызга Алла Таалам инсап берип, иман берип, үй бүлөлөрдү бекем кылган болсун. Ата-энелерге дагы Алла Таалам өзү инсап берип, балдарыбыздын үй бүлөсүнө себепсиз бузбастан, балким алардын бактылуу болушуна себеп болойлук деп Алла Тааладан сурап кетет элек. Эң акыркы суроо, ассалайкум устаз, машвара менен өкүм берип деп айтып жатам дейт. Жанагы мен оюмча жанагы суроонун уландысы окшойт да. Суроого түшүнбөй калдык. Мейли. Алла Таалам ар бир үй бүлөгө ынтымак берсин, береке берсин, сактасын, коргосун. Алла Таалам Кыргызстаныбызды өнүктүрсүн, өстүрсүн. Кудай кааласа, элибиз, жерибиз өнүгүп өсүп, биз дагы жанагы чоң мамлекеттердей болуп, кыргыз элибиздин саны дагы, сапаты дагы өнүгүп өссүн деп Алла Таалдан сурайбыз. Кийинки берүүдөн кайрадан жолукканга чейин саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.